Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hurmatlı musulman bir toğandarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde innemel a'malu bin niyat. Bardığı iş niyetke jaraşa bolot degen. Bardığız elestetip görölüçü. Ona Allah Taala bardığızды qarap turat, görüp turat, hurmatlı bir toğandar. Biz uşu nariste кезибизде niyet kılıp, kıyaldangan nersebizden özübüz biz сүрөттөп ошону сүрөтүн элестетип кылгандай кылып бербесе дагы ошого окшоштуруп же андан ашык кылып бербей койду деп көрөлүчү. Өзүбүздүн ниетибизге жараша биз адам болот экенбиз, урматтуу бир туугандар. Jaloluddin Rumi Maulana Hazretleri ушундай дейт: "О Алланын көрпендеси, сен бир Алла Таалага жалынып, алакан жайып, жүрөк ачып бир дуа кылдыңбы? Ошо ыйлап бир дуа кылып туруп, ошо нерсени Алла Таала бербей койду деп айта аласыңбы?" деген экен. Ошон үчүн удуни астажиб лакум деп Кур'ан-ы Керимде Алла Таала мага дуа кылгыла, мен ошо дуаңарга жооп берейин, сураганыңарды берейин деп Алла Таала бизди күтөт экен. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн бардыгыбыз жакшы нерсеге ниет кылалы. Али радыйаллаху анху ушундай сөз айткан: "Бирөөгө жиниңер келип, жашоого бир нааразы болуп, бир жаман нерсени ниет кылбагыла, ошо жаман нерсени ойлонуп, ушундай эле болуп кетсе болот эле деп атканда да периштелер амин деп, ошо жаман нерсе да кабыл болуп калбасын" деген. Биздин келечекте боло турган иштерибиздин бардыгы ниетибизге жараша болот экен. Бирок ушуну унутпайлы, ниет кылуу бул бекер, бул бесплатный нерсе, урматтуу бир тууган. Сен ниет кылганга ал бирөө акча сурап аткан жок. Жакшы ниет кыл, мен такыба боломун, менин оозуман ушак чыкпайт, мен бирөөгө чагымчылдык кылбаймын, бирөөнүн акысын жебеймин, намаздарымды таштабаймын деп Аллага боло турган, Аллага жакындата турган нерселерди ушинтип ойлонолу. Эгер мен дүнүйө таап кала турган болсом, ошону жакшылыкка жумшаймын, жетим жесирдин жашын кузгатканга жумшаймын, ата-энемдин ыраазылыгына жумшаймын, мамлекетимдин пайдасына жумшаймын, адамзаттын пайдасына жумшаймын, үй бүлөмдүн жакшы билим алуусуна жумшаймын, Алла Таала мага адалдан рызкы берсе деп жакшы ниет кылалычы, урматтуу бир туугандар. Эгер мен ден соолуктуу болсом ушу нерсени кылам деп жакшы ниеттерди кылалычы, Алла Таала жеткирбей койбойт. Алла Тааланын казынасы кемибейт, урматтуу бир тууган. Биз пендебиз, болбогон нерсени өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө жараша ойлонобуз дагы, ошону бири-бирибизден кыскана беребиз. Бирок Алла Тааланын казынасы бардыгыбыздын каалаганыбызды берсек да кемибейт. Ошондой кемибеген Алланын казынасынан үмүт кылып жакшы ниет кылалы. Дуа кылууда, ниет кылууда эч кимден акча сурап аткан жок. Бирок ошо бекер нерсени биз кыла албай атабыз. Бекер нерсени да кысканабыз. Ошону кылбыйсам мен адал жолдо болуп калсам, кийин ошо тансыга барып бийлей албай каламбы? Мен эгер ушу намаз окуп калсам кийин арак иче албай каламбы деп түйшөлүп жүргөн адамдар канча, көрдүңүздөр. Ошон үчүн ниети болбой атабы, ниетин оңдой албай атабы, иши да оңолбой атат. Эгер ишибиз оң болсун, биз жакшы күндөрдү көрөлү, балдарым бактылуу болсун десек, жакшы ниет кылып Алла Тааладан сураналы. Аллах субханаху ва таала өзүнүн берешендиги менен тилегенибизди берсин.